Biz 2026 жылдык вегетациялык сезондун босогосунда турабыз. Быйылдагы негизги чакырыктар алар айкын. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суунун жетишсиздиги, өндүрүштүк чыгымдардын өсүшү жана рыноктун сапатка болгон талабы. Бул реалдуулукту жашырбай айтышыбыз керек. Эгер сууну туура башкарбасак, заманбап технологияларды колдонбосок, логистиканы күчөтпөсөк, түшүм да, киреше да туруктуу болбойт. Ошондуктан алдыбызда турган негизги багыттарга токтолсок. Биринчиси албетте бул ирригация. Ирригация негизги багыт. Суунун эсеби болсо, талаш азаят, натыйжалуулук өсөт. Ошондуктан биз сууну үнөмдөөчү технологияларга, тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Ошол эле учурда ирригациялык тармактарды оңдоо, суу бөлүштүрүү тартибин күчөтүү, суу пайдалануу маданиятын көтөрүү боюнча иштерди ыраттуу жүргүзөбүз. Айрыкча түштүк аймактарда суу ресурстарынын ар бир тамчысы маанилүү. Бул жерде натыйжалуулук түздөн-түз түшүмгө айлантат. Быйыл республикалык бюджеттен тамчылатып сугаруу системасын орноткон дыйкан фермерлерге 500 миллион сомдук кредит каражат 2% менен берилген жатат. Экинчи багыт бул үрөн жана көчөт маселеси. Сертификацияланган үрөн, көчөт бул түшүмдүн негизи. Ошондуктан үрөнчүлүк жана питомник чарбаларын колдоо, демонстрациялык участокторду көбөйтүү, аймактарда агро кеңеш кызматын күчөтүү негизги багыттарыбыздын бири. Биз дыйканга эмне керек, кантип азыктандыруу керек, кантип чыгымды кыскартсак болот деген жана өндүргөн продукцияны кайда сатабыз деген суроолорго практикалык жооп берүүгө милдеттүүбүз. Техника жана механизация тала иштеринде өзгөчө мааниге ээ. Биз бул жылы айыл чарба техникаларын лизинг долбоору менен 5 миллиард сомдук каражатка 1200 айыл чарба техникаларын сатып алууну, 15 МТС, анын ичинен 5 мамлекеттик МТСти түзүүнү пландадык. Мындан сырткары президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич айыл чарба тармагынын мамлекеттик колдоосуна өзгөчө көңүл буруп, 2026 жылга республикалык бюджеттен дыйкан фермерлерди колдоо максатында 9 долбоордун алкагында 12,6 миллиард сом каралды. Дагы бир багыттардын бири кайра иштетүү, өнүктүрүү жана кошумча нарк чынжырын көбөйтүү. Бул биз үчүн эң маанилүү, анткени сактоо, сорттоо, таңгактоо, логистика жана кайра иштетүү азыркы учурда жетишсиз. Мамлекеттик саясаттын багыты продукцияны чийки зат түрүндө эмес, кайра иштетилген түрдө сатуу болуп эсептелет. Бул дыйкан фермерлердин, ишкерлердин кирешесин көтөрөт, жаңы жумуш орундары түзөт, экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтет. Республикалык аймактардагы ишкерлер менен бирге ушул багытта конкреттүү долбоорлорду илгерилетүүбүз керек.